Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Айта кетчү нерсе достор, комментарийде көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз тасманын атын айтпайт экенсиң, жазбайт экенсиң деп тасманын атын сурай беришет. Биз тасманын аталышын видеонун башында эле алгачкы 10 секундада экранга жазып коебуз. Же экрандан да таппасаңыз, видеонун баяндамасында тасманын аталышы сөзсүз жазылат. Эми сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, көп сөз бой тасманы талдоону баштайлы. Плохой. Тасма Томми деген баланын адаттагыдай эле өткөргөн күндөрүнүн биринен башталат. Ал адатынча эле кечке маал өзүнүн досторуна жолугуп, алар менен бирге өзүнүн сүйгөн кызы Гебби менен дагы жолугат. Бул жолу түнкү эс алуучу жайга силерди киргизбейбиз деп жаткан кароолчулар менен урушушуп, ал күнү деле болбой кирип кетишет да Томминин достору кылгылыкты кыла башташат. Албетте, алкоголдук ичимдик менен чылымдар, мындай турсун наркотикалык заттардын түрүн колдонуп жатышты. Күн сайын эле ушундай кайталанып, өзүнүн эмне кылып жүргөнүн өзү деле түшүнбөй калган Томми дубалдарга жөлөнүп, үйүн көздөй араңдан зорго эле баратты. Бир кезде ал тротуарга дагы жыгылып түшүп, кайра туруп араң басып баратса, анын артынан кимдир бирөө жүгүрүп келип эле кармап калганын көрөбүз. Ал эми кийинки көрүнүштө биз Крис деген адам менен таанышабыз. Ал кафелердин биринде Рина деген кыз менен сүйлөшүп отурган. Ал Ринаны жумушка алмакчы болуп жаткандыктан Ринага бир канча суроолорду берип, андан кийин гана керектүү кагаздарга кол коюп берип коюуну суранат. Ошентип эртеси күнү Рина Кристин айтуусу боюнча шаардын чет жагындагы айтылган дарекке келет. Крис дагы жөн адам эмеспи, айтор чоң короосу тосулган үйдө жашайт экен. Крис аны дарбазаны ачып алып келип үйгө киргизип, коопсуздук үчүн деп металл издегич аппараттын жардамы менен денесин текшерет. Анан да биздин үйдө телефон колдонгонго болбойт деп Ринанын телефонун алып коюп, сен эми биздин үйгө тазалык кызматкери болуп кирип жатасың. Жумасына 2 жолу келип баардыгын тазалап көзөмөлдөп кетесиң деп айтып, анан да сен жанагы мен берген документтерге кол коюп бердиң. Андыктан менин үйүмөн эмнени көрүп, эмнени билсең дагы аны ар кайсы жака айтканга мыйзамдуу түрдө акың жок деп айтат. Ошентип сүйлөшүп жатышканда бөлмөгө Кристин аялы Кэтрин кирип келет. Кэтрин көп сүйлөбөгөн, өзүн бир кызыктай алып жүргөн аял болчу. Рейнанын макулдугу менен Крис андан ары үйү менен тааныштыра баштап, өз бөлмөсүндө жүргөн баласы Джонатан менен да тааныштырат. Экинчи кабат жана биринчи кабатты тааныштырып бүткөндөн кийин жертөлөөгө түшүшүп, Крис ошол жактан Рейнага жертөлөөдө чынжырланып уктап жаткан Томмини көрсөтөт. Мындай көрүнүштү көргөндөн кийин Рейна дароо эле кетем деп чыгып, Крис болсо аны токтотуп жай сөз менен түшүндүрүп бере баштайт. Ал Рейнага, сен биздин өлкөдө мигрант катары жүрөсүң. Эгер депортация жөнүндө кандайдыр бир маселелер чыкса, менин тааныштарым бар, мен сага сөзсүз түрдө жардам берем. Томми де болсо азыр оор өткөн мезгил болуп жатат. Биз бир канча убакыт аны ушинтип чынжырда кармап айыктырып алышыбыз керек деп айтса, бир азга ойлонгон Рина макул болуп тазалык иштерин баштамакчы болот. Крис Ринага электрошокерди берип, тазалык иштерин кылып жатканда сен бул шокерди жаныңа ала жүр. Томминин бөлмөсүндө жүргөндө анын агрессиясынан сактансаң болот деп айтат. Ошентип Рина жертөлөөдө кийимдерди жууп баштаганда, ойгонуп алган Томми Ринаны көрүп, мени бошот деп орой кайрылып, кыйкырып агрессия көрсөтө баштайт. Бирок Рина унчукпай эле жогору чыгып кетип калды. Урматтуу Москва шаарында иштеген мекендештер, трудовой договор жазап беребиз. Эң башкысы, өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы, бирок эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, 100% кепилдик менен биз аркылуу алсаңыз болот. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000 рубльдан жазаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жазатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андан тышкары печат дагы бастырып беребиз. Эң башкысы, өзүңүздөр акча төлөбөй бекер бастырганыңыздар жакшы. Кандайдыр бир себептер болуп убактыңыздар тар болуп жатса, биз аркылуу бастырсаңыздар, эч кандай кезексиз, тоскоолдуксуз бастырып чыгасыздар. Андыктан достор, экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла бериңиз. Кечки тамактанууда Крис жертөлөөгө түшүп келип, Томмиге тамак аш берсе, Томми тамак ашты төгүп салат да, мен бул жактан бошонгондо сени сөзсүз түрдө өлтүрөм. Мени бул жерде чынжырлап койгонуң үчүн үй бүлөң менен кошулуп жооп бересиң. Керек болсо үй бүлөңдү кошуп өлтүрөм деп Кристи көздөй жулунуп жатса эле, Крис аны шокер менен басып уктатып коет. Качан гана Томми эсине келген кезде, Крис анын маңдайына сыналгыны алып барып Томминин өзүнүн видеолорун көрсөтө баштайт. Ал видеодо Томми достору менен алкоголдук ичимдиктерди ичип мас болуп алып, унааны катуу ылдамдыкта айдап чиндүү болуп жатышкан болчу. Бир кезде алар аварияга туш болушуп, мына эч кимибиз эч нерсе болгон жокпуз, баардыгы супер болду деп Томминин мактанып жатканын көрөбүз. Сыягы ал чириген байдын баласыбы айтор. Жашоодо аны эч нерсе коркута албай, эч нерсе ойлондурбай калган. Андан кийин Крис баласы экөө тарткан роликти көрсөтөт. Ал жакта Крис баласы менен жолдо жүрүү эрежелерин айтып, мас болуп алып унаа башкарган өтө эле кооптуу. Башка адамдарды дагы сүзүп өлтүрүп алышың мүмкүн деп сүйлөшкөн. Бирок мындай сөздөр Томминин мээсине кирген жокпу айтор. Ал Криске карап жөн эле ылжыңдап күлүп коет.
Крис ага түшүндүргөнгө аракет кылып, андан соң кетип калып, Томми болсо түндө чынжырын үзгөнгө болушунча аракетин кылып чыкты. Эртеси Кристин аялы Кэтрин кое тур, азыр убакыт боло элек дегенине карабай эле жертөлөгө түшүп Томми менен таанышмакчы болот. Бирок Томми өтө адепсиздик кылып, Кэтринди жаман сөздөр менен дагы сөгүп салды. Кэтрин жогору чыгып кеткенден кийин Крис Томмиге кайрадан түшүндүргөнгө аракет кылып, сенин мындай кылык жоругуң такыр болбойт, Кэтринден кечирим сурашың керек деп жатса эле, Томми күтүлбөгөн жерден аны чынжыры менен муунта баштайт. Бирок Крис андан оңой эле кутулуп кетет да. Канчалык сабырдуу болоюн десе да болбой эле Томми ага жаман сөздөрдү айтып кыжырына тие берет. Ошондо Крис Томмини тарбиялоонун башкача жолуна өттүбү же ачуусуна чыдабай калдыбы, Айтор таякты алып Томмини ургулай баштайт. Күндөрдүн биринде Рина дагы тазалык иштерине келгенде, Томми кайрадан эле Ринага өтө жаман сөздөрдү сүйлөй баштайт. Томминин кемсинтүүсүнөн улам Рина дагы өзүн кармай албай ыйлап баштап, ошондо ал жака Крис түшүп келет да Томмиден кечирим суроосун талап кылат. Томми Кристин таяк менен урганын эстеп кеттиби Айтор Ринадан дароо кечирим сурайт. Ошентип кийинки күнү Крис Томмини жертөлөөдөн чыгарып барып сыналгы көрүүчү бөлмөгө бекитет. Качан гана Кэтрин бөлмөгө кирип келгенде, күйөөсү, баласы жана Томми үчөө сыналгы көрүп отурушканын көрөт. Тасма бүткөндөн кийин баардыгы тең уктоого камынышып, Кэтрин Криске эмне үчүн бүгүн ал тасманы койдуңар? Ал тасма Чарлинин сүйүктүү тасмасы эмес беле? Мен аны эстеп кайрадан куса болуп жатам деп айтат. Биз ошондо Крис менен Кэтринден кичүү баласынан башка дагы бир улуу баласы бар болгонун билебиз. Бирок кандайдыр бир себептер менен баласы өлүп калган болот. Кайрадан жертөлөөгө бекилип калган Томми болсо маңдайында турган сыналгыны өчүргөнгө аракет кылып, бирок такыр эле жетпей коет. Көрсө Крис атайын сыналгыга наркотиктин зыяндуулугу жөнүндө жана коомдо өзүн туура алып жүрүүнүн эрежелерин үйрөткөн роликти коюп коюптур. Эртеси Крис Кэтринди жертөлөөгө алып түшөт. Ошондо гана Томми Кристин айтканын угуп, бая күнкү кылып койгон адепсиздиги үчүн Кэтринден кечирим сурайт. Кэтрин аны кечирип Томмиге бир көз айнек белек кылып, көз айнекти тагынгандан кийин көзүнүн көрүүсү жакшыра түшкөн Томми болсо, көзүнүн көрүүсү буга чейин начарлап кеткендигин дагы түшүнөт. Андан кийин Томмиге кайрадан сыналгыны коюп беришет. Ал жерде кайра эле Томминин видеолору болчу. Видеодо Томми достору менен бир баланы ууртокмокко алып жатышкан. Аны көргөн Томминин оюна дароо бир нерсе келип, мен полицияда тизмеде турам. Эгер керектүү учурда барып кол коюп берип турбасам, полициялар мени издей башташат. Ошондуктан силер мени кое беришиңер керек. Бул нерсе өзүңөр үчүн дагы кооптуу десе, Крис Томмиге сен көп эле калп айта бербегин. Мен сенин жашооңдогу көп эле нерсени изилдеп койгом. Сен полицияда тизмеде эмессиң. Канчалык көп кылмыштарды жана мыйзамсыз нерселерди кылсаң дагы, полициялар менен сенин эч эле бир маселең жок экен. Сыягы сени ата-энең коргоп турабы же сен үчүн мыйзам иштебейби, мен деле түшүнбөй калдым деп айтат. Ошондо гана Томми эми булар аны эч жака кое беришпээрин, бир гана бул үй бүлөнүн эрежелерине баш ийип жашап, алардын ишеничине акырындан киргенге аракет кылыш керек экендигин түшүнүп калат. Күн өткөн сайын Томминин кылык жоруктары жакшырып, адептүү боло баштагандыктан Крис ага сыйлык иретинде чынжырын узартып берет. Кэтрин болсо Томмиге жаңы кийим-кечектерди берип, анан да жөн жатпай окуй бер деп бир китепти берет. Дал ошол учурда эшиктин коңгуроосу кагылып калат. Кэтрин эшикти ачууга кетип, Крис болсо чынжырга шокерди такап дайынданып турду. Анткени Томми кыйкырып жибере турган болсо аны дароо уктатып салыш керек болчу. Көрсө алардын үйүнө чабарман келип калган болуп, ал кайтып кеткенден кийин ата-энеси чоң короонун дарбазасын Джонатан ачып салгандыгын түшүнүшөт. Кэтрин баласына экинчи минтип чоң дарбазаны биздин уруксатыбыз жок, ачпай жүр деп түшүндүрөт. Арадан дагы күндөр өтүп, Крис үйдүн шыбына темир жолду кура баштайт. Ал темир жол аркылуу Томми үйдүн ар кайсы бөлмөлөрүндө жылганга мүмкүнчүлүк жаралмак. Ошондой күндөрдүн биринде Крис менен Кэтрин баласы Джонатандын чылым чеккенин байкап калышат. Көрсө Джонатан кызыгып калып, жаңы эле чеккенге аракет кылып көргөнбү Айтор. Ата-энеси Джонатанга сен мындай кетиште агаңа окшоп өлөсүң. Андыктан мындай кылбашың керек. Чылым деген жаман, зыяндуу нерсе деп айтып гана чектелип калбастан баланы жазалашмакчы болушат. Алар тескерисинче баласына 5-6 чылымды катар-катар менен чектирте башташып, жаңы эле чегип жаткан Джонатан болсо какап-чакап өтө кыйналган абалга жетет. Ошентип Джонатан эртеси күнү да кыйналып экинчи чылым чеккис болду окшойт. Рейна тазалык иштерин жүргүзүү үчүн дагы бир жолу келип, Томми болсо андан дагы бир жолу өз алдынча кечирим сурайт да, Рейнадан сагыз сурап чайнап, ал жогору чыгып кеткенден кийин анын буюмдарына жеткенге аракет кылат. Үй бүлө Томмиге күн сайын эле ар кандай видео роликтерди көрсөтүшүп, эмненин жакшы же эмненин жаман экендигин көрсөтүп жатышты. Күн өткөн сайын Томминин чындап эле аң сезими дагы өзгөрүп бараткандыгы байкалат. Бир күнү Крис менен Кэтрин Томмиге кайра эле Томминин өзүнүн мурунку видеолорун көрсөтүшөт. Ал жакта Томми достору менен бир кичинекей жаш баланы кармап алып,
телефонун алып сындырып салат да сага ким жардам берет? Эч ким жардам бере албайт, сени эч ким куткара албайт. Сен жөнөкөй эле бир байкушсуң деп айтып жаткан. Өзүнүн сүйлөгөнүн өзү уккан Томми бир кызыктай болуп башкача болуп кетип, мен чындап эле ушунчалык келе соолукка жетип калдым беле деп ойлоно баштайт. Башында наркотиксиз аябай кыйналып жаткан Томми азыр бир аз жакшыраак абалда болуп калды. Ошентип күндөр өтүп, алар Томминин туулган күнүн дагы билишкендиктен, кечинде күтүүсүз жерден эле Томмини туулган күнү менен куттуктап келишет. Үй бүлө Томмиге бизде сага дагы бир белегибиз бар деп, Томмиге бир дарыны жыттатып уктатып салышат. Өзгөчө ажайып кооз жерде талаада көзүн ачкан Томми өзүнүн кайсыл талаада экендигин такыр билбейт. Крис жана анын үй бүлөсү болсо Томмиге: сен туулган күндү үйдө 4 дубалдын ортосунда өткөрсөң болбойт. Ошондуктан биз сага ушундай белек даярдаганбыз деп айтып, Крис шашылыгын бычырганча Кэтрин китебин окуп, чынжырланган Томми менен Джонатан болсо оюн ойношот. Томми өзүнүн кайда жүргөндүгүн эч эле билбеш үчүн кетерде аны кайрадан дарынын жардамы менен уктатып алып кетишет. Көзүн ачкан Томми жертөлөдө эмес жаңы бөлмөдө ойгонуп, анын жакшы кылык жооруктары үчүн Крис ага ушул бөлмөнү берип, анан да белгилүү бир бөлмөлөргө кире ала тургандай кылып шыпка темир жол жасаптыр. Албетте мындай көрүнүшкө Томми дагы да сүйүнүп, кечинде өз бөлмөсүндө Джонатан экөө ойноп жатышканда Томми Джонатандан мурун бул бөлмөдө ким жашачу эле деп сурайт. Бирок ойлонуп калган Джонатан ага жооп бербей кетип калды. Рейна үй жумуштарын кылуу үчүн келгенде Томми эч кимге билдирбей андан сурап, менин чынжырымдын башындагы кулпунун сыр сөзүн билесиңби десе, Рейна аны билбээрин айтат. Анан да көп өтпөй эле үй бүлө Рейна жөнүндө, Рейнаны шаарда кимдир бирөөлөр аңдып жаткандыгы жөнүндө билишет. Рейна ушул маселени айтып аябай коркуп жаткандыгын айтса, үй бүлө Рейнаны дагы өздөрүнө кабыл алмакчы болушуп, кааласаң биздикинде жашай бер, бул жак шаардан алыс болгондуктан сен жөнүндө эч ким эч нерсе билбейт деп айтышат. Ошондон тарта Рейна дагы ал жакта жашап калып, Томми Криске: сен анча-мынча аялыңдын көңүлүн алып, кээде романтикалык кечелерди өткөрүп турбайсыңбы деп айтат. Чындап эле акыркы убактарда аялына эч кандай романтика кылбай калганын эстеген Крис макул болуп Рейна үчөө чогуу план түзүшөт. Кечинде Томми Кэтринди өз бөлмөсүнө чакырып, баягы ал берген китепчени толугу менен окуп бүткөндүгүн айтып, китеп жөнүндө өз түшүнүгүн айтып берип жаткан. Негизи анын максаты Кэтринди алаксытып туруш болчу. Бул кезде Рейна менен Крис сыртта өзгөчө нерсени даярдашып, Кэтрин сыртка чыкканда болсо күтүүсүз жерден романтикалык кечени уюштурушат. Кэтрин Криске ыраазы болуп бардыгы ошол жакта жүрүшкөндө, Томми ашканадагы бир куралды алып катып койгонго жетишет. Кечинде Крис Томминин бөлмөсүнө кирип, сен мага жакшы кеңеш бердиң, аялым дагы мага ыраазы болуп калды деп айтып, кетейин деп жатса Томми ага суроо берет: сен эмне үчүн так мени уурдап кеттиң? Анан да бул бөлмөдө мурун ким жашачу эле деп сурайт. Крис ага жооп берүүдөн баш тартып кетип калып, бирок бул кезде Томми дээрлик ал бөлмөдө Кристин баласы жашаганын жана ал өлүп калгандыгы жөнүндө билип калган. Эртеси Крис шаарга азык-түлүктөрдү алып келүү үчүн кеткенде, чоочун адамдар тездик менен дарбазадан кирип келишет. Алар Кэтрин менен Рейнаны кубалап үйгө чейин кирип барышып, ошондо гана Рейна бул аны издеп келген туугандары экенин мойнуна алат. Көрсө Рейна дагы алар менен келишпей өзүнчө жашайм деп качып кеткен окшойт. Ошондо ал дароо эле Томминин кулагына Томминин чынжырын бекитип турган кулпунун сыр сөзүн айтып жиберет. Туугандары болсо Рейнаны күчкө салып эле алып кетишти. Бир кезде шаардан кайтып келген Крис Томминин бети башы көгала болгондугун көрөт. Көрсө Томми Рейнаны жана Кристин үй бүлөсүн коргогонго аракет кылып мушташыптыр. Крис Томмиге: сен эми чыныгы баатыр болдуң, анткени өз үй бүлөңдү коргогонго аракет кылдың. Буюрса мен коопсуздук системасын күчөтөм, видео камераларды дагы орнотом. Анан бул жака эч ким кире албай калат деп айтат. Кызыгы Томми ошол түнү качканга аракет кыла баштап, Рейна айткан сыр сөз менен чынжырдын кулпусунан бошонуп алат. Кандайдыр бир үндөрдү угуп ойгонуп кеткен Крис тапанчасын алып бөлмөлөрдү кыдыра баштап, бир кезде Томми анын өзүнө кол салат да тапанчасын тартып алат. Андан соң Криске эшикти ач деп кыйкырып, болду жетишет мен кетем деп жатса, Кэтрин туруп келип Джонатанды ойго тосуңар акырынгыла деп эле Томминин колундагы тапанчасын алып коет. Ошондо Крис аялы Кэтринге түшүндүрүп, биз канчалык Томмини тарбиялап ата-энелик мээримибизди берсек дагы, ал баары бир биздин балабыздай боло албайт. Ошондуктан улуу балабыздын ордун толуктаганга аракет кылбайлы, жөн гана аны эстеп жашайлы деп айтат. Ошентип алар Томмини кое беришип качып жөнөгөн Томми шаарга барып үйүнө жеткенден кийин полицияларга көрсөтмө берип жаткан. Ал полицияларга: мени эч ким уурдап кеткен жок, мен жөн гана өзүмдү издеп тынч жашоону каалап жүрдүм. Анан да Джонатан деген досум менен ойноп жүрүп эми гана кайтып келдим деп айтат. Сыягы Томмиге тыңгылыктуу тарбия бере албаган ата-энеси анын кайда жана эмне кылып жүргөндүгү менен дагы такыр эле иши жок окшойт. Ошондуктан алар Томмини дагы бир жерде жүрсө керек деп эле полицияларга дагы издөөгө салдырбаптыр.
Бирок Томмини жоголуп кетти деп издеп анын баягы сүйгөн кызы Гэбби полицияларга кайрылган. Аны укканда Томми түз эле Гэббини издеп жөнөп, аны түнкү эс алуучу жайда наркотикалык заттарды колдонуп эс учун билбей жаткан жеринен табат. Ошондо гана Томми чындап өзгөрүп, эми мага мындай жашоо керек эмес деп чечтиби айтор. Эртеси Гэббиге сен мага ишенесиңби? Тынч жактарга кетип өзүңдү издегенге даярсыңбы деп айтып, анын көзүн таңып алып эле шаардын чет жагына алып жөнөгөнүн көрөбүз. Ал белгилүү бир жерге баргандан кийин унааны өрттөп салат да. Аларды керек болсо полициялар дагы издеп таба албай калышы үчүн. Андан ары жүрүп отуруп баягы Кристин үйүнө жетип келет. Ал дарбазанын коңгуроосун басып бир топтон кийин дарбаза ачылып, Кристин үй бүлөсү болсо сыртка чыгып, Томми бир кызды көтөрүп алып кайтып келе жаткандыгын көрүшөт. Албетте үй бүлө абдан сүйүнүшүп, Томми болсо 2-3 айдын ичинде эле анын жашоосун өзгөртүп жиберген үй бүлөгө сүйгөнүн алып кайтып келди. Сыягы эми ал сүйгөн кызын дагы айыктырып чыгып, жашоонун маани-маңызын андан ары чогуу издеп, бактылуу жашоого карай бел байлашты окшойт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.